кайтып кеткенде, Айтматов бұл қырғыз әдебиетіндегі сирек учургучу өтүүчү бир өтөнчү көрүнүш. Анда эмесе Айтматов бүгүнкү күнүн акыл көйү деген темада кечириске көңүл буруңуздар. Кыргыз элинин гана эмес, дүйнө элинин белгилүү жазуучусу, дүйнөнүн ак жоосун багындырган акбары менен табияттын боюна сүңгүп кирген Жамиля аркылуу окумады жүрөк унун орун алган. Жер эне менен сүйлөшүп, бүтүн дүйнөнү таң калтырган улуу жазуучу көзү тирүү болгондо азыр 92 жашта болгон. Эң өкүнүчтүүсү ал бул дүйнө менен кош айтышкан. Бирок анын жаркын элеси окурмандардын жүрөгүндө түбөлүккө кала берет. Анын жанып турган жаркын элеси эч качан өчпөйт. Буга дагы алтын тамгалар менен басылган чыгармалары. Бул чыгармалардын бир гана кыргыз эли эмес, бүткүл дүйнө эли кызыгып окушат. Улуу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме чыгармасынан үзүндү. Бала төшөгө жатканда да чыйрыт каны басылбады. Тиш-тишине тийбей калчылдап, көпкү албай жатты. Не бак түн кирген, сүт караңгы. Баланын башы ооруп жатат. Бирок ал кып-кыз этип үн катпады. Анын тумоолоп калганын эч ким байкабады. Баланы унутуп калышкан. Унутпашка чара жок эле. Мумун чалдын ээси эки тыч чалып бир орунга отура албай, эшикке чыгар, кайра кирет. 3 күнлүк какыргы түтөт. Кичине көчөк басат да кайра туруп сыртка жөнөйт. Кембирде жыланчасынан ышкырынып сүйлөп, кембирде кыңк-мыңк этип кирип чыгып жүрөт. Сырттан жаң-жуң үндөр чыгар. Бирөөнүн сөгүнгөнү, бирөөнүн талбылдата жүгүргөнү угулар. Кыясы күлөп кыса. Болотпу? Бирөө шороктоп ыйлап, бала демин басып, сыртты тыншагандан чарчады. Деги бүгүнкү болуп жаткан түшүнүксүз уядан жатат. Көзүн жумду да жалгыздыгына унуп калганына алаксып, бүгүнкү көргөнүн көргүсү келди. Кайра элестетти. Бала чоң суунун боюнда турду. Көк кашка суу күлөп бүркөп, шарагып, башты айландырды. Өгүздө бала тиктеп 3 марал турду. Күндөгү көргөнү бүт кайталанды. Бала жээкте, маралдар өздө. Чам карап, мүйүз чоң бугу суунан башын жулуп алып, кыйма ак жээк игинен суу тамчылап турду. Пайда болду жылдыздан, ак калпактуу Чыңгыз чыкты Кыргыздан. Мунун угуз чыгармалар жаратып, кыргыз элин бүт дүйнөгө таанышкан. Бакыт кушун алып келди Кыргызга, ар бир инсан тайын эмеде Чыңгызга. Курч калемдүү Айтматовдун элеси деп күч берет Альберт кызыга. Тадим кылып баш үйдө бүт аалам, өзгө элдерсиз кылычта кубанып окуп алып чыгармасын Чыңгызды. Толкундады фол көзүмдөн жаш алам. Кылымдарга унутпайм сени урпагым. Жайлуу болсун жаткан денең турган. Келбес жака кетсең, жүрөк жаралап, жыпар жыттуу дагы. Азыр жок улуу инсан арабызда, кайгырабыз жоктугуна ындабызда. Унутпайбыз отурабыз дубагы, эскерип, Куран окуп атабызга. Айтматовдун айткан бул кептери. Сени тааныганда жашап жатканда сен жүрүсүң. Өз кыйынчылыгында билет дешет. Же макул кезинде да билет. Биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Өткөндө сен келечекти күтө билгенибиз үчүн биз барбыз. Адамга эң кыйыны күн сайын адам. Улуу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Эрте келген турналар, Кызыл алма, Бугу эне,
Jamila, Yelbirim, Gulsayrat, Manas Ata'nın ak kar kök muzu, Çıngiz Han'dın ak bulutu. Диамат